Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта тарихчы Табылды Акиров. Рахмат сізге уақыт тап келгеніңіз үшін. Қырғыз тарихы жөнінде көп талқы азыр болып атат. Карахан мамлекети мисал үчүн 10-чы кылымда, э? 10-чы кылым. Бирок карахандар деп аларды кийин атаган. Кийин атаган, өз аты кандай болгон? Өз аты алар түрк мамлекети, анан өзүдөрүндө эле Махмуд Кажгари, Жусуп Баласагун түрк деп аташканда. Бирок Элин түрк деген мамлекети. Эли дагы мамлекети да түрк деп эле аталганда. Бирок эч ким билбейт мындай кайсы түрккө кирген, же баягы ашыналардын тукумдарыбы, же ошол жердеги кыргыздарбы, же кыпчакпы, же ягма, же болбосо жана чигил, тухсы, аз, кайсы урусу болгон экендиги жөнүндө Аралашта болушу мүмкүн да. Билбейт. Ошол уруулардын баары эле Карахан мамлекетине кирген. Бирок ошонун ичинен кимиси, түркпүз дегени кимиси деген маселе мындай жаралып калганда, бирөө болушу керек деп ошондой эметилип, анан эч кимиси билбей, анан Григорьев деген бир чыгыштануучу болгон. Анан ошол баягы иликтеп келип, анан кимге ыйгарарын билбей, анан бирок ошол Караханилер мамлекетинде Карахан деген титул эң жогорку титул болгонда. Кагандай сыяктуу. Кагандын титулу Каган эмес, Карахан болгонда. Анан ошонун атынан, ошол титулдун атынан Караханилер мамлекети деп биринчи ушу терминди киргизген да. Анан эмнегедир башка тарыхчылардын баарына жагып калган, туура ушундай колдонсок болот экен деп, анан баары ошонун эмгегине шилтеме берип, анан Караханилер мамлекети, Караханилер династиясы, Караханилер эли деп атап кетишкен да. Бирок баары бир окумуштуулардын ортосунда чоң талаш маселе бар да, себептенде ар бир окумуштуу ушул Караханилер мамлекетине кирген уруулардын кайсынысы анык Караханилер династиясы болгон деп талашып тартышып келатышат да. Тыйын чыгарганбы? Тыйын чыгарган, бирок Кантип атаган? Аларда да жазылган эмес да. Кагандын аты ошондой бир эмелер жазылып, бирок уруунун аты жазылган эмес да, берилген эмес. Анан ошондуктан бир топ гипотезалар бар да. Мисалы үчүн академик Бартальд 3 урууга токтолот да. Булар дейт Караханилер. Бирөө Карлук, же Ягма, же Чигил. Үчөөнүн бирөөсүнөн болушу мүмкүн. Ушул үчөө эң мындай ошол кездеги мындай ири уруу топтомдоруна кирет деп айтат да. Анан бирок кийинчерээк ушу Карлуктар эмеско деп мындай күмөн эметип, ушу Ягма менен Чигилди баягы туура ушул экөөнүн бирөөсү болушу мүмкүн деп жазат да. Анан бирок башка тарыхчылар деле болгон, себептен Караханилер түркпүз деп атпайбы? Түркпүз дегенден кийин башкыр окумуштуусу Зеки Веледи Тоган деген болгон. Ал айтат, бул көк түрк мамлекетинин бир бөлүгү, элинин бир бөлүгү ошол Караханилер мамлекетин түзсө керек деген бир гипотезаны жазганда. Көк түрк болсо экинчи каганат, Экинчи каганат, жанагы чыгыш түрктөрдүн экинчи каганаты, жана Күлтегин, Төнүкөктардын тукумдары болуп калат да булчу. Кыргыздарды талкалаган. Ошондой деп жазат. Анан бирок башка дагы гипотезалар бар. Мисалы үчүн Өмүркул Караев Караханилер мамлекети деген, Караханилер каганаты деген орусча китеп жазган. Караханский каганат деп аталат. 1983 жылы чыккан Бишкектен. Ошол китепте ал бүт уруулардын баарын тизмектеп карайт да. Бүт карап, анан
Барктальдын оюн улап караханилер чигилдерден болгон деп берет да. Анткени чигилдер мындай көбүрөөк булактарда аталат да. Булактарда ар бирөөндө чигилдер мындай өйдөрөөк көрсөтүлүп аталат. Анан ушу ягма болушу мүмкүн эмес, бирок чигилдер болушу толук ыктымал деп ошо токтолгон. Анан мына Чоротегин, башкалар чигилдер деп жазып жүрүшөт да. Дагы мисалы үчүн уйгур окумуштуулары, караханилер булар ягмалар болгон. Себептен алар илгери 9 огустар конфедерациясына кирип, анан алардан бөлүнүп чыгып Тянь-Шанга келген. Демек, алар ягмалар деп мындай өздөрүнө тартып жазып жүрүшөт. Анатолиялык түрктөр, мисалы үчүн азыркы Түркиялык түрктөр, алар караханилер карлуктардан болгон деп жазып жүрүшөт да. Анан мен дагы бул темага аябай кызыктармын, себептен де мен изилдөө доорума кирет. Мен 8-кылымдан 14-кылымга чейинки тарыхты изилдейм. Анан ошондо мен баардык бул теориялардын баарын карадым, анан источниктердин баарын карадым. Анан бирок мен мындай башкача ойго келдим да. Себеп дегенде мен өткөндө айткам, Мажмуат Таварихти баягы котордум. Ошондо көп нерселер мындай салыштырганда дал келбейт да. Бүт жана маалыматтар ага дал келбейт. Же андагы маалыматтар тияка дал келбейт. Ошондой болуп атат да. Анан демек анда башка уруу болушу мүмкүн деп изилдеп, анан мындай болуп атат да. Ошо караханилер жергиликтүү уруулардан болсо керек деп ойлоп атам да. Мисалы үчүн чигилдерде, ягмаларда, келгин урууларда. Анан эмне үчүн караханилер кыргыз деп аташпайт? Себептен де кыргыздарда келгин болот да. Келгин болгондон кийин ал азчылыкты көргөзөт да. Ошондуктан бул жерде байыртан келаткан эки уруу болгон. Бирөө аз, бирөө тыксы, туксы уруусу. Булар бир тууган урук да. Мисалы үчүн Истеми Кагандын каганатында булар өкө тең ошакка кирген. Истеми Каган каганатында жана туксылар Нушевик конфедерациясын башкаргандагы туксынын башында Истеми Кагандын уулу турганда. Анан алар ошол туксыны да азды да башкарып, ошол уулу турган. Анан бирок кийин Истеми Кагандын доору бүткөндөн кийин түргөчтөр келип атпайбы? Түргөчтөр келгенде бул аз менен туксы уруусу негизги ролду ойноп атат ошол түргөчтөр каганатында. Бутанаевдин изилдөөсүндө мен дагы бышыктап аракет кылып бердим. Ошондо бул түргөчтөр ошол аздар туксылардан чыккан болуп калып атат да. Себептен де Бутанаев бир рун жазмасын изилдеп, ошондо айтып атат, жанагы түргөч каганатын негиздөөчүсү Үчелик Кагандын кичүү уулу өзүнө жанагы Барсбек Кагандын союздашы болот да, анан экөө бир күндө өлөт да. Түрктөр келип экөөнү тең туткундап, анан башын алып, экөөнү тең эл ошол жерге стелла койгон, таштан эстелик. Ошондо жазылып турат, анан жазганда тиги эменин Женбектин эмесине анын уругун жазып койгон экен да, Эзгене деп. Анан Бутанаев ошону Эзгене эмес, бул кадимки эле Кыргыздын Адигине деген уруусу деп жазыптыр да. А мен Адигинени чечмелеп, мына могу китепте да чечмелегем. Адигинени чечмелеп, Адигинени Азыгине деп берип атам да. Азыгине. То есть аз уруусу бул деп. Анан ошолорду бышыктап, анан Кытай булактары менен бул Араб Перс булактарын салыштырып көргөндө, кытайлар айтып атат да, бул жерде жана Асиги деген уруулар үстөм мындай көпчүлүктүү мындай эки чоң уруу топтомун түзүшөт да. Анан Гейшу деп коет, жана күчүк
биздин. Ал дагы 2 уру топтомчу. Bunun башында жана туксулар туруп, анан Истеми Кагандын уулу жетектеп турат да. Араб перстерде болсо асиги дебейт, аларды аз, анан туксу деп эле кадимкидей берип атат да биздей. Анан демек асиги менен туксу тияктан кездешсе, берки араб перстерде аз менен туксу кездешип атса, демек асиги менен туксу бул бир эле уру. Демек жергиликтүү урулар дайыма 6-кылымдан 10-кылымга чейин мындай көптүктү түзүп негизги уру болуп келген. Себептен жана карлуктар келип аларды 766-жылы басып алып атканда дагы түргөчтөр каганаты жок болуп кетет да, жанагы аз менен туксу аларга өзүнчө ээлиги бар уру катары кирген да, өзүнчө ээлиги бар. Аз, анан туксу болуп аттарын сактап кирип атат да. Демек булар кадимкидей эле чоң уру топтом да. Уру топтом болгондо дагы жанагы карлуктар аларды басып алды да. Анан кийин карлук каганы мындай начарлап жана феодалдык бытырандычылык дооруна жеткенде, ошондо жанагы аз менен туксу реванш алышы мүмкүн да. Себептен алардын мамлекети да, тигилер келгин урулар. Анан реванш алып туруп, берки карлук каганын кулатып, анан аздар менен туксулар бийликке келген болсо керек деп бердим да. Себеп дегенде булар Истеми Кагандан бери келаткандан кийин булар баягы мындайча айтканда хан тукумуна кирип калып атпайбы? Анткени Истеми Кагандын уулу башкарган урук болупчу. Анан ошондуктан мен ойлоп атам, демек бул аз менен туксулар көптүк кылган, чигилдер булар аздык кылган, ягмаларды аздык кылган, себептен алар кийинчирээк келген бул жерлергечи. Дагы бир эмеси, аз менен туксулар айтып атпаймынбы, Барсбек Каган менен булар союздаш болуп атпайбы 8-кылымда. Анан Енисей кыргыздар менен да булар союздаш болгондуктан, жана 840-жылы Енисей кыргыздары уйгур каганатын талкалап, анан кийин Алпсол Тепек 100 000 аскер менен берке келип, кайра кетип атпайбы? Ошондо келгенде 10-кылымдагы булак боюнча, Худут ала алам булагы боюнча, ошол кыргыздардын бир бөлүгү туксу урусу менен коңшу тургандыгы жөнүндө жазылып жатат да. Туксу урусу менен коңшу тургандыгы. Демек булар тууган урук болгондон кийин, илгертен союздаш болуп келаткандан кийин, булар 9-10-кылымда аралашып кеткен. Аралашып кеткен дагы кийин жагында булар жанагындай кылып биргелешип карлук каганатын, карлуктар баягы начарлап калгандан кийин карлук каганатын талкалап, каганды өлтүрүп, өзүнүн каганатын түзгөн. Ошондо Карахандар аз, туксы, кыргыз уруларынын негизинде түзүлгөн болуп калат да. Анан эмне үчүн ягма чигил болуп атат? Себептен бул жерден окумуштуулар бир нерсени эске албай атат да. Мен карап көрдүм. Бул жана биздин оң канат, сол канаттай эле да. Ягма чигил экөө болуп атпайбы? А хан тукуму бирөө. Хан тукуму мисалы үчүн аз, туксы урусунан. А ягма менен чигил оң канат, сол канаттай болгондой эле жанагы негизги уру, мындайча жардамчы уру. Бул мисалы үчүн Алтын Ордодо деле карасаңыз, Алтын Ордодо бир жагын оң канатты Ашширин башкарып атат. Экинчи жагын Маңгыттар башкарып атат, сол канатты. Көрүңүзбү? А бийлик аларда эмес. Бийлик Чингизиттерде болуп атпайбы? Көрүңүзбү? Хан тукумунда бийлик, а бирок тигилер башкарып атат. Экинчиси жанагы Тайбуга улусу. Тайбуга улусунда дагы ошондой системада бир жагын Коңраттар башкарып атат, экинчи жагын Салжугиттер башкарып атат. А бирок уруу башчысы белгисиз да, кимиси экени белгисиз. Бирок эң эмеси булар түшүнүктүү, жанагы эки уру тең
жардамчы уруулар. Кээ бир жерде ошону жазылып атат жардамчы уру деп. Кээ бир окумуштуулар таанып атат. Булар жардамчы уруулар депчи. Хан тукуму башка. Көрдүңүзбү? Ошондуктан истеми кагандан бери келаткандан кийин аз туксы урусу бул хан тукумуна кирип аткандан кийин өзгөчө туксулар Карахан эл мамлекети туксы урусунун негизинде түзүлгөн. Туксы жана аз урусунун негизинде түзүлгөн десек, биздики туурараак болуп атат да. Биздики туурараак. Анан туксулар менен аздар кыргыздар менен жанагынтип 10 кылымда жасап атпайбы коңшу деп. Ошентип аралашып кетип, анан акырындык менен бул жерге жанагындай кыргыз жайылып, анан кыргыз эли болуп калыптанып, бияка дагы ушундай кыргыз этноними политоним катары кабылданып, өзгөчө жана кара кытайлар келген доордо политоним катары кабылданып, андан кийин монголдор келип атат. Монголдор доору бүтөр менен эле карабайсызбы? Бүтөр менен эле Мухаммед кыргыз болуп эле тарс деп эле хандык болуп чыгып калып атпайбы? Көрдүңүзбү? Демек, ушу жерде жана аз туксы кыргыз уруларынын илгертен союздаш болуп жүргөндүгү анык болуп калып атат да. Azдар кыргыздар менен коңшулаш жашаган да, Ооба, Енисейде. Енисейде да жашаган, берде да жашаган. Анан жана Барсбек каган өзү да аз урусунан болуп атпайбы? Ошондойбу? Ооба, Барсбек каган өзү да аз урусунан, анан Үчелик кагандын урусу да аз болуп калып атпайбы? Жана Эзгене болуп. Мына ошондой негизде келип туруп, анан алганда биз бул мамлекет, Түргөш мамлекети дагы, Карахани мамлекети дагы кыргыздардын мамлекети экендиги аныкталып калып атат да. Мына ошондо биздин тарыхыбыз мындай кандайдыр бир деңгээлде ачыкталып калып атат да, туура. Болбосо окумуштууларга момундай мен көп ушундай абалда калганын байкадым да, биздин агайлардын. Башка бир жерлерде, конференцияларда айтат да, мына Кыпчак, Кемак, дагы канчалаган толтура уруулар баары эле ошо Тянь-Шаньдан өткөн, баары тең өтүп кетти, бияка тиги Орус талаасына кетти, башка жакка кетти. Кыргыздар эмнеге калып калды? Десе эле жооп бере албай калышат да. Жооп бере албай калышат. Кыргыздар эмнеге калып калган? Демек, бу жерде уютку болгон да. Дайыма илгертен байыртан келаткан уютку болгон. Аз урулар, туксу урулар, булар кыргыздар болгон. Жөн эле Енисей кыргыздар кайсы бир бөлүгү эле келип туруп, булар менен аралашып, буларды күчтөндүргөн. Күчтөндүрүп туруп, анан булар туксу менен аз кыргыздар менен биригип алып туруп, реванш алып туруп, карлык каганатын кулатып туруп эле Караханилер мамлекетин куруп койгон. Эгерде Барсбек аз болсо, аз менен кыргыздардын айырмасы эмне анда? Аз менен кыргыздын айырмасы бул аз урусу жанагындай династиялык уру болгон да. Муну бүтүндөй Кыргыздардын ичиндеби? Кыргыздардын ичинде бүтүндөй окумуштуулар муну тааныйт. Мына Худяков да жазган, Бутанаев да жазган, Модоров деген академик бар, ада жазган. Ушундай көп чоң окумуштуулардын баары тең, баары бүт баары тең эле кыргыздар менен аздарды бир эле эл катары карайт. Мисалы үчүн бир 10 керек болсо бир 15тей окумуштуу, алардын ичинде аттуу, баштуу окумуштуулардын баары жанагы аздардын Тянь-Шаньга көчкөн дүгү жөнүндө маалыматтардын баарын кыргыздар менен байланыштырып жазышкан да. Кыргыздар менен байланып жаздырышкан. Мен мына китепте дагы баарына тең, баарынын фамилияларын атап, ссылкаларын берген, кайсы эмгектерде айткан. Анан ошондуктан бул кыргыз менен азды эч ким мындай ажыратып карай албайт. Булактарда да ошондой. Булактарда да баардыгында тең, аз айткан жерде кыргыз да айтылат, экөө коңшу да айтылат. Айрым булактарда кыргыздар менен аздарды эч айырмалабай айтылат. Мисалы үчүн кыргыз менен аздар, булар кыргыздар.
деп Бадаят Таварих деген бир китепте ошентип айтылат да. То есть ар түрдүү мындай маалыматтарда дайыма кыргыздар менен аздар бирдей айтылат да. Анан жана окумуштуулар бизге лекция окуганда да ошентип окушкан окумуштуу агайларыбыз аздар менен кыргыздар бул бир эле эл деп. Бирок жанагы аздар династиялык үстөмдүк кылган уруу себептен де Барсбек каган ошол уруктан чыккан да. Алардын аздардын тукумдары ким болуп атат? Ошондо Азыгинеби же Азыктар же? Азыр мына биздеги Адыгине уруусу ошо аздардын тукумдары, Азыктар дагы аздардын тукумдары. Бирок булар эки муун. Бул мисалы үчүн жалпы сызык бар да, линия. Жалпы линиядан бөлүнүп эки мындай талча кеткен. Мына ошол эки талчанын өкүлдөрү да булар. Тукумдары. Азыгине кийин Адыгине болуп кеткен. Азыгине кийин Адыгине болуп кеткен. Себептен де көп урууларды карасаңыз, мисалы үчүн Катаган, Жетиген дегенде ген деп мүчө жалганып атат жөн элечи. Негизги сөз жана Катаган дегенде ката же болсо Жетиген дегенде жети, ошол негизгиси. Тигилер жөн эле жалганып айтылып атат да. Анан Адыгинеде деле ошондой жалганып айтылып атат. Азыгине. Азыгине. Ген дегенде, Жети ген дегендей. Жалганып эле айтылган жери. Мындай эч эмес жок. Анан мен ошону карадым, кайсы элден ушундай болуп калышы мүмкүн жалганып деп. Көпчүлүгүндө жанагы 9 Огуз же болсо уйгурлардын ата бабалары ошолор менен жакын жашаганда ошентип аталган. Себептен де мына Катаган, Жетиген уруулары ошо уйгурларга жакын жашаган уруктарда, демек ошол уруулардан алынган, ошол уруулар менен жакын жашагандыктан ошондой ат кошулуп кеткен да. Ошондуктан ушундай жалганма атка ээ болуп калышкан да. Жанагы арабтар менен кытайлар согушканда таласта, 751 751-жылы карлуктар келип жардамдашып кеткен үчүн кытайлар качкан. Арабтарга жардамдашып кеткен үчүн. Ошол жерде, ошол таласта, ушул Кыргызстанда кимдер жашаган? Ошо кезде бул мындай болуп атпайбы? Жана Үчелик Кагандын кичүү уулу Барсбек Каганга союздаш болуп кетип калат. Биринчи ал жана Чыгыш Түрк каганатына барат, Капаган Кагандын союздашы болот. Бирок себептен де ошол жерде аздар жашаганда, менимче ошол жердеги аздардын баарын чогулткан дагы, анан ал Барсбек Кагандын күчтөнүп келатканын көрүп, анан ким баягы тууганы болуп атса, анан ал бүт баарын алып алып туруп Барсбек Каганга союздаш болуп кетип калган да. Анан кийин түрктөр баягы ачууланып, бул бизди сатып кетти дейт дагы, анан жана Барсбек Каганга басып кирип 711-жыл талкалап Өкө тең туткунга түшөт дагы, Өкөнүн тең башын алат. Анан кыргыздар жанагынтип аларга эстелик коюп, стелла ташына жазып, баарын эметип атат. Бирок ошол жеңилгенден 40 жыл, 50-40 жыл кыргыздар тарыхта эскерилбей калат да. Бул деген эмнени айтат? Бул деген аябаганда катуу согуш болгон, анан сокку катуу урулган. Ошондо чыдабай, балким кыргыздардын бир бөлүгү, жана түргөчтөр кайткан да баары бир, жеңилгенден кайтыш керек да. Кайткандагы ошондо баардык окумуштуулар ошентип жасайт, жана мен айтпадым 10-15 киши деп. Баары ошентип жасат. Кайтканда аздар, токсулар кайтат дагы кыргыздардын да бир бөлүгү Теңиртоого келген. Жана биздин окумуштуулар айтып атпайбы, Өмүркул Караев, башкалар тиги улуу дөөлөт жылында келген кыргыздар депчи. Жок, туура эмес. Жанагы ага чейин Барсбек Каган кайтыш болгондо кыргыздардын бир бөлүгү Тянь-Шанга кетип калганда, тияктагы эл азайгандагы ошого 40-50 жылдай жаңы муун чыгыш керек да. Жаңы муун чыкканга чейин жанагы тарыхка түшкөн эмес кыргыздар.
Анан балдар чоңоюп, жаңы муун келгенден кийин, кайра көбөйгөндөн кийин, анан кайра 40-50 жылдан кийин кайра жанагынтип Барсбек Кагандын учурундагыдай болуп, ошол кездеги 9 обуз каганатына тап берип чыгып атышпайбы? Көрдүңүзбү? 840-жылы. Ошондо демек булар бир бөлүгү Тянь-Шанга өтүп кеткен дагы, анан Тянь-Шанда туруп турганда, бул жерде туруп турган. Жана 840-жылы 9 обуз каганатын чаап, уйгурлар талкаланып, качып неткенде, анан Алп Сол Тепек менен 100 000 аскер бияка келгенде, бул мындайча айтканда дагы бир бөлүк да, Кыргыздын дагы бир бөлүгү келип туруп эле буларга кичинекей бир өтө деле чоң эмес, кичинекей бир бөлүк кошулушу мүмкүн да. Мына ошолордун негизинде анан жанагындай болуп кыргыздардын саны көбөйүп, анан карлук каганатын жоюп, өздөрүнүн мамлекетин түзүп, Карахандык мамлекети. Мындай болуп атат, анда бул Ала тоодо илгертен жашаган, Барсбек Каганга жардам беребиз деп барган. Ооба. Талкалангандан кийин, түрктөр талкалагандан кийин кээ бирлер кайтып келген. Кийин жанагы Алп Сол Тепек деп атпайсызбы? Аны менен кошо дагы келген, көп эле катташып турган болуп атат. Дайыма. Жанагы Бернстам айтып атпайбы? Кыргыздар деген атам замандан биздин заманга чейин Саян Алтай менен Тянь-Шань бул бир этно культуралык мындай регион болгон депчи, кыргыздар турган депчи. Анан жана хуннулар пайда болуп, хуннулар дал ортого урганда, анан экиге бөлүнүп калган деп ошентип айтып атат да. Мына ошондой нерсе да. Бернстам. Анан айтат мындай энсе кыргыздары ошондуктан маал менен жанагы абалга жараша, саясий абалга жараша улам бирден кичине бөлүктөн өтүп, этап менен өтүп отуруп, анан Тянь-Шандан консолидация болгон деп. Мына ушул версия туура болуп чыгып атат да азырчы. Ушул версия туура болуп, себептенде жана аздар туксулар Онокбудун, Истеми Кагандын учурунда берде жүрбөйбү. Анан ошолор ушу жерде эле жүрөт. Мына Махмуд Кажгариде де жазылып атат, алар бар. Махмуд Кажгариде да. Анан карлуктардын ичинде өзүнчө улус, эки чоң улус болуп кирип атат да. Эки чоң улус болуп кирип атат дагы. Анан кийин анан карлук каганаты жоюлуп эле, Караханилер каганаты пайда болуп калып атат. Мындайча айтканда, ал жака эч бир жактан бирөө көчүп келген жок. Ичиндеги урулар, мындайча айтканда, азыркы биздин мода сөзүбүз барбы, революция дегенде. Революция кылып туруп, карлук каганатын жоюп туруп, Караханилер каганатын тигип атышат да. Демек, ошол аз менен туксулар кыргыздар менен биригип реванш алып атышат. Аз деген анда кыргыз болуп атса, кыргыздын ичинде көрүү болуп атса, бириккенде эле ошол кыргыздардын ичинен аздар чыгып жанагынтип атат десе болот. Консолидация болуп атат да, биригип консолидация болуп эле өзүнүн мамлекетин түзүп атат да. Эгерде андай эмес деп айтсак, анда аздар кыргыздарды жибериш керек эле да. Согушуш керек эле. Туксулар менен кыргыздар согушуш керек эле. Биз андайды көргөн жокпуз да. Тескерисинче Худут Алаламда айтып атпайбы? Туксулардын жанына дейт, кыргыздардын бир бөлүгү туксулардын жанында коңшу турат деп жазып атат да. Бул демек булар аралашып кетти деген сөз да. Туугандар. Бүгүн аралашпаса да эртең бүрсүгүн аралашып кетет да. Тууган уруктугунан булар коңшу жашап атышат. Кийин дагы мына 17-кылымдабы, Эренек 17-кылымда, ортосу. Бияктан Ала тоодон Эренекке жардам бериш үчүн аскерлер барып атпайбы, жана Абакан деген ханбы, бекпи? Ооба, мына бул бизге белгисиз эле, жанагы профессор Казадой жаса баштагандан бери, ал ачык соц тармактар аркылуу эл менен байланышып эметкенден бери, мына бизге белгилүү болду. Эренектин учурунда дагы бул жерден Энисейге барган
топ болгондугу. Бирок жардам беребиз деп. жардам беребиз Анткени- деп катышып согушкан деп айтып атпайбы. Ошол жерде Эренек менен кошо өлгөн деп айтып атат. Анан бирок буга чейин деле бизде мына азыр кимден гана болбосун сурасаңыз, Анжырада бул баары кыргыздарда айтылат. Чаа Батыр бул жерден барып туруп, Алтайга барып, ошол жерде кыргыздардын баарын көрүп, алар менен жолугуп, анан кийин алардын бир бөлүгүн бул жакка көчүрүп келген дейт дагы. Ошо көчүрүп келген элдин катарында мундустарды аташат. Мына мундустарды аташат, ошо доордо деп ушинтип аталып атат. Демек бул эмне? Демек бул деген, бирок биз бул маалыматка ишенчү эмеспиз да мурда. Азыр мына профессор Казадой жаса баштаганда, мынакей бизден профессор Калдарбек Абдраманов жазып чыкпадыбы? Ал деген биздин чоң атабыз. Биздикилер дагы топ болуп барып кошо өлгөн чоң атабыз деп жазып атпайбы? Анткени Эренектин аялы мундуз болуп атат. Ооба. Анын бияктагы мундуздар, Ала Тоодогу мундуздар аскер чогултуп жардам беребиз деп барып атат. Алтайга. Анан ошентип жазып аткандан кийин биз баягы Санжырага ишенбейт да биздин тарыхчылар, таза ишенбейт. Ишенчү эмес. Ишенчү эмес да. Ишенишке туура келип атат да. Чаа Батыр демек туура адагы барган экен деп. Чаа Батыр каяктан болгон? Чаа Батыр Солтодон уулу да, тукумуна кирет. Ошондой болуп калып атпайбы? Көрдүңүзбү? Мындайча айтканда, жанагы Үчелик Каган, Эзгене урусунан Үчелик Каган, анын Ченбек деген баласы Барсбек Каганды издеп, бу жерден бүт аздарды чогултуп алып, ошол жака барып, анын жанына согушуп, кошо өлүп атпайбы? Эми булар аз уруулары. Сиз жанагы эмелек айткандай болуп, тияктан мундустар мындайча айтканда жем болуп калып атпайбы тиги Эренекке? Угуп, кой биз дагы барып жардам берели кокуй деп барып жардам берип атат. Бул эки учур, туурабы? Үчүнчү учурду айтайын мен. Жанагы Хайду-хан Чингизид. Хайду-ханды 1269 жылы таласта хан көтөрүшкөн. Жанагы Чагатайдын анан Угедейдин тукумдары баары чогулуп, бизге жалпы бир баягы ханыбыз болсун деп, анан Хайдуну хан көтөрүп атышат. Хан көтөргөндөн дароо Енисей тараптан, мына Енисей тиги Сибирден, Батыш Монголия, жанагы Тува турган жерде, ошол жерде кыргыздардын Ус деген бир ээлиги болгон. Ошол жерден Бахриндер, биринчи болуп Бахриндер менен чериктер бөлүнүп чыгып, Хайдуга келип кошулушкан. Себеп деген эмне дебейсизби? Себеп дегенде Хайдунун апасы Бахрин болгон. То есть жээндер дароо жардам беребиз деп туруп келип Чяншанга, мына чериктер менен Бахриндер Чяншанга ошондо көчүп келген. Бирок ошол көчүп келүү бул негизги ролду ойногонда, кийин ошол жактагы уруулардын баары тиги Чыңгыз хандын жээни Хорчиге баш ийген да. Хорчу өлгөндө ошол уруулардын баары тең кыргыздар бүт баары көчүп Чяншанга келген да. Анан ошондуктан карабайсыз, бул 13-14 кылым болуп атпайбы? Көчүп келген дагы, анан эле мына биз тиги Анга Төре улусун көрүп атабыз бул жерден. Андан кийин эле жана Тагай би деп, же болбосо Мухаммед Кыргыз деп хандык пайда болуп атат да. Көрдүңүзбү? Дайыма ушундай алыш бериште, катнашта тыгыз саясий байланышта болуп атпайбы? Этно саясий байланышта турган. Тиякта бир бөлүк, биякта бир бөлүк. Катташып турган. Дайыма катташып турган. Эми бизге азыр мындай өөн көрүнөт,
баягы алыс дейбиз. Жана Самолет жок. Алтай деген сөз деле 6 ай көчүп жүрүп деп атпайбы? 6 ай көчкөн эмес. Алтай деген Ала тоо дегенде эле, Ала так деген эле сөз да. Бирок биз Алтайды ошондой 6 ай деп этимология кылып алып эле кыйналып жүрөбүз. Ошо кездеги элдер, ошо кезде биздин ата бабаларыбыз, алар жолдорду билгенде тоо аркылуу кантип бат өтүп кете турган. Жолдорду билгенде өтө оңой эле, тез эле, бат эле өтүп кеткен. Бир чоң маселе болуп атат. Алар ушунун баарын кагазга жазган эмес. Же жазса дагы жоголгон, бу эмне болгон, баягы ташка жазганга көнүп калган, ташка көп жаза албайсың да. Илим, мына бюрократиялык илим кагазда жок болсо аны жок дейт. Деги эле болгон эмес деп эсептейт да. Кагазда жазылса бар, кагазда жазылбай калса жок деп. Ошон үчүн жанагыдай нерселерге көңүл бурган эмес, бул жөө эле жомок. Санжыранын жарымынан көбү жөө эле ойлдон чыгарган нерсе деп жүргөн. Эми акыркы мезгилде бирок абал өзгөрүп баратат го, жанагы Ооз-эки булактарды дагы илимге кошуш керек дегендей. Негизи кыргыздар биз өзүбүз каныбызда ушундай өзүбүзгө өзүбүз мындай эксперт болсок керек да. Мен студент кезден бери байкайм да, биздин агайларыбыз жок андай болушу мүмкүн эмес, жок санжырага ишенбеш керек деп бизди тарбиялады да. Бирок мен башка элдердин тарыхын окуйм да, окусам алар санжыра менен эле жазып койгон өзүнүн тарыхын. Эч ким аларды кой, сен туура эмес, сен калпты шыпыртып атасың деп айткан эмес. Мына башкирлердин тарыхы жок да алардыкы биздикиндей эле. Жанагы Кузеев деген окумуштуусу ошо санжыра менен эле ар бир уруунун санжырасын алып туруп эле жазып койгон. Бул тияктан, бул бияктан, ал бул деп эле жазып эметип койгон. Мына башкырлардын тарыхы бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу, анын эмгегине баары тең шилтеме берет. Башка элдерде деле ошондой. Биздикине келгенде эле биз өзүбүзгө өзүбүз аябай мындай сын менен эксперт болуп карайбыз дагы. Анан ошондуктан эчтекени жолото албайбыз. Санжыраны туура пайдаланыш керек да. Албетте өтө көп апыртма болот. Ар бир уруу 40 уруу болсо, 40 уруу тең өзүнүн санжырасында өзүн мындай укмуштуудай доболосу көтөрүлгөн дөөлөттүү эл катары көрсөткүсү келет. Буну биз баарыбыз билебиз. Бирок ошонун ичинде дагы эң мындай тарыхка керектүү маалыматтар болот да. Мына ошолорду алып, биз ошолорду чечмелеп чыксак, анан биздин тарыхыбыз кеңирет, ачылат көп барактары, көп маалыматтар чыгып, мындай тарыхыбыз байыйт да. Рахмат, убактыбызды аяктап калыптыр. Биз бүгүн Кыргыздын мүмкүн Карахан мамлекетин түзгөнгө кыргыздар катышкан деген маселе жөнүндө сөз кылдык. Рахмат сизге. Анан Барсбек өзү аз болгон болуп атат. Аз болсо, аз кийин өзгөрө отуруп, азыгине, адигине болуп, азык болуп азыркы уруулардан. Мындай эми Бутанаев, ушу булар аябай көп изилдеди, анан алар тиякта туруп изилдеп атпайбы? Анан алар айтат, ушу аз деген сөз бул баягы баягы жазуу иретинде пайдаланышы мүмкүн деп атат да. Мисалы үчүн рун жазмасында да аз деп жазылып атат да. Бирок мунун чын аты Ач болсо керек. Ач. Ач. Жана Ачинск деп турбайбы? Ач. Ач болсо керек дейт. Анан бизде да Ачы деген жер аттары бар да, айылдар бар. Ачы деген айылдар бар. Ошондой болсо керек деп жазышканда. Эми ошол бул дагы туура болуп атат да, мындай Ач болсо керек, эң негизги башы Ач же Ачы. Анан кийин аз же азы, азык болуп ушундай бул өзгөрүп кетиши мүмкүн да, өзгөрүп кетиши мүмкүн. Эми буну жана филологдор изилдеш керек, көп эметиш керек. Бирок тарыхчылар ушу жагынан келгенде көп алдыга жылып жолун чаап койдук. Эми калган филологдор дагы изилдесе жакшы болмок. Рахмат. Сизге бизде конокто
Табылды Акиров болды, тарихчы жана Еларалық университеттің алдындағы этнология институтының директоры. Рахмат сізге. Сіздерге. Саламаттаңыздар.